Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын жетектөөчү адиси Рустам Бишиналиевдин КТРКнын Ала тоо 24 каналынын кабарчыларына көрсөткөн оройлугунун арты анын иштен айдалышы менен аяктады. Мамлекеттик кызмат спецификалуу тармак. Бул тармакта иштөө өзгөчө билимди, даярдыкты талап кылат. Ошондой эле мамлекеттик кызматкер иш үстүндөгү өзүнүн жүрүм турумун, этикасын дагы эстен чыгарбашы абзел. Биз мына ушул мамлекеттик кызматкердин этикасы тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Медер Алышбаев. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жана этика кодексинде кызматкерлердин жүрүм туруму жөнүндө эмнелер жазылган? Биринчиден баштайын. Бул кодекс этики мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат кеңешинин токтому менен бекитилген 2016-жылы. Ошо кодексте бүт баары жазылган. Кандай мыйзамдар кирет, кандай бүт баары, кандай жүрүшүн бүт баарын жүрүм туруму, андан тышкары коррупцияны алдын алуу, кандай бүт баары статьялар жазылып турат. Белектерди алуу, кызматчынын ишин уюштуруу, ошо бүт баары жазылып турат. Ошонун негизинде бул кодексте комиссиянын этика боюнча, комиссиялардын боюнча дагы жазылган. Азыр ар бир мамлекеттик органда, муниципалдык органда комиссия, кодекс боюнча комиссия түзүлгөн. Этика боюнча комиссия иштейт. Ошол комиссия как раз ошол кодекс негизинде иштеп. Демек, кайсы бир мамлекеттик кызматкер ушул этика кодексин бузган шартта ошо ар бир мекеменин өзүнүн комиссиясы карайт. Ооба. Ар бир мекемеде азыр мен айткандай кодекс комиссиясы бар. Кодекс этиканы бузулган убакта ар бир жаран же кызматкер ичинде иштеп аткан ошол мекемеде ошол комиссияга арыз жазып берет. Кайрылыш керек. Ушул этиканы бузган, орой бузган кызматкерге кандай чара колдоно алат? Кандай чаралар жазылган? Бул чаралар бүт баары мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамында жазылган. Ошол анын ичинде эскертүүдөн баштап жумуштан кетирүүгө чейин бүт баары бар. Сиздер ушул мына журналисттерге орой мамиле көрсөткөн Рустам Бишиналиевдин окуясын сиздер уксаңыздар керек, анан кандай баа бердиңиздер? Биз көрдүк аны, абдан туура эмес кылды, бирок комиссия, этика боюнча комиссия сунушу менен ал жумуштан кетирилиптир. Бул абдан туура деп эсептейбиз. Ошол башкаларга да бир аз сабак болот. Айтсаңыз, ушул мамлекеттик кызматкерди ишке алып атканда анын психологиялык абалы текшерилеби? Кандайдыр бир медициналык тыянак, бүтүн көрсөткөн, анын ушу психологиялык жактан жакшы деген бир тыянак аласыздарбы? Азыркы убакта тестирлөө болуп атканда, сынак болуп атканда бизде андай жок болуп атат. Тестирлөөдө мыйзам билүүсүн текшерилет, ошол эле. Андан кийин практикалык тапшырма берилет. Андан кийин аңгемелешүү болот. Аңгемелешүү мекеменин өзүнүн комиссиясы бар. Алар эле моралдык сапаттарын карайт, ошон эмелерин карайт. Бирок медициналык, психиатриядан азыр мындай жок болуп атат. Соттолбосо азыр укугу бар. Сиздердин планда барбы ушул психологиялык жагындагы абалын дагы текшерип, анан кызматка алуу жагы бир караштырып жатасыздарбы? Ооба, азыр бизде психометриялык тест киргизели деп атабыз, бирок ага андан көп азырынча каражат керек, эксперттер керек. Ошо кээ бир Россияда ошондой тесттер өткөрүлөт, бизде алардын
натыйжасы боюнча киргизели деп атабыз. Ошол кандайдыр бир орой мамилеге туш болгон шартта ушу мамлекеттик кызматкер тарабынан ушу сиздердин кызматка дагы арыздаттануу менен кайрылса болобу? Деги эле ушу акыркы жылдарда мындай канча факты катталды? Сөзсүз болот. Бизге көп мындай арыздар түшкөн эмес. Бирок арыздар келип атат. Кээ бирде мен айткандай ар бир мекемеде азыр өзүлөрүнүн комиссиялары бар. Бирок алар жакшы карабаса, ошондо бизге кайрылып атышат. Биз анан мониторинг жүргүзүп, ушул баарын карап чыгабыз. Ушу мамлекеттик кызматкер жөнүндөгү кодексте ушу журналисттерге мамлекеттик кызматкердин маалымат берүүсү, жалпы эле массалык маалымат каражаттарына, анан андагы ачык айкындуулук боюнча бир кандайдыр бир пункт барбы, кандайдыр бир талаптар коюлганбы мамлекеттик кызматкерге? Мамлекеттик кызматчыларга сөзсүз коюлган андай талаптар. Только журналист любой жаранга, ар бир жаранга орой мамиле жасаса, ошо этиканын бузуу менен ага дисциплинардык чаралар уже көрсөтүлөт. Ар бир жаранга. Мындай өзгөчө журналисттерге деп коюлган эмес, бирок мекеменин ичинде башка жарандар менен мамилелерди абдан туура көрсөтүш керек. Ошо мамлекеттик кызматкерлерди ушу сиздер кызматка алып атканда, ал сынак жүрүп атканда алар үчүн дагы кандай талаптар коюлган? Бизде биринчиден мыйзамда көрсөтүлгөн кандай талаптар ар бир группалар болот. Кенже кызмат, улуу, башкы, андан жогорку. Ар бирөө биринчиден стаж боюнча коюлду, анан билими боюнча коюлду. Андан тышкары өкмөттүн токтомунун бекитилген типтүү квалификациялык талаптар коюлду. Андан кийин ар бир мекеме ар бир кызматчыга өзүнчө дагы кошсо болот квалификациялык талаптар. Билим боюнча дагы башка. Маданиятсыз ушу жүрүм турумунун артынан ушу иштен кеткен адам, кызматкер кайра бир кызматка, ушу мамлекеттик кызматка барганга укугу жокпу? Жок, азырынча андай каралып атат. Бирок конституцияда азыр андай нелер жок. Бүт баарына бирдей укуктар берилди ар бир жаранга. Бирок азыр мындай экономическое преступление дейт, экономикалык же башка нелерде азыр каралып атат. Бизде мисалы мындай базасы бар, ар бир мекеме бизге ошондой кетиргенде базага кирет ал кызматкер. Демек, Рустам Бешеналиев деле бир мекемеден бошоп, экинчи мекемеге барып, кайра кайсы бир убакыт өткөндөн кийин кайра ишке орношуп алуусу мүмкүн экен да? Азырынча мүмкүн. Азырынча биз дагы карап атабыз. Ошо ченемдик укуктук акталарга киргизели деп атабыз. Алар каралып атат. Бирок мындай кызматкерлердин ошо кайра башка бир органга кызматка барып атканда ошо мурдакы кетирген кемчилигин эске алып сиздер карайсыздарбы? Жок, бул ар бир мекеме алар мисалы азыр анын трудовой книжка дейт, ага жазылды. Кайсы статья менен кетти, ошо өзүлөрүнүн комиссиясы уже чечим чыгарат да. Демек, ошол ишке алып аткан мекеме өздөрү карай турбайбы? Биздин студияга келип маек уруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз мамлекеттик кызматкердин этикасы, анын жүрүм туруму тууралуу сөз кылдык. Биздин студиянын мейманы мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Медер Алышбаев болду. Ал эми программаны мен Каныке Жунусова алып бардым. Бир нече мүнөттөрдөн кийин мына ушул мамлекеттик кызматкердин этикасы тууралуу маселе орус тилинде талкууланат. Андыктан биз менен бирге болуп, Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар. Амандыкта көрүшөлү.